Туу, асаба, байрак, желек мамлекеттик аскер бөлүгүнүн жана башкалар символу. Манас эпосунда ар бир аскер бөлүгү, башкача айтканда ондук, жүздүк, миңдиктердин өз-өзүнчө желеги болуп, бардыгы бир тууга бириккен. Ал ар кандай кеземеден жасалып, кас-какка бекитилет. Байыркы Чыгыш Индия, Кытай жана башка өлкөлөрүнөн келип чыккан. Кыргыздарда туу жөнүндө түшүнүк байыртадан эле белгилүү болгон. Туу бийик жерге илинип, аскерлерди чогултуу белгисин билдирген. Орто кылымда аттын куйругун узун шыргыйдын же найзанын учуна бекитип жасаган туулар да колдонулат. Туулар кыргыздарда ар кандай шартта түрдүүчө колдонулган. Жолго аттанганда, туу алып жүргөндө эл жүрөк, ишеничтүү жоокер дайындалган. Салгылашуу учурунда кошунга бел, кубат Берметин өңүндөй берекелүү жерим Кыргызстаным ата мекеним ардактуу жерим кылымдарга сени ырлап келемин мекеним менин кымбаттым жерим жүрөгүмө сени сактап келемин аргасыз кетсең да алыска жетсең да сагынарсың ыйык мекенди биримдиктүү элбиз өлүмгө себепсиз кыргызмын деп